Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп-гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы. 3-класс 1-чейрек үчүн. Тема: чейректик жат жазуу. Бүгүнкү сабакта кыргыз тили жана адабияты мугалими Тулебаева Кандалат Туктабаевна алып барат. Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу окуучулар. Сиздер менен кезектеги кыргыз тили сабагыбызда амандашып турганыма абдан кубанычтамын. Балдар, билесиңерби? Ар бир ишти жакшы маанай менен баштасак, жасаган ишибиз ийгиликтүү болот. Андемесе бүгүнкү күн ар бириңерге ийгилик алып келсин деп, жагымдуу маанайда сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн 9 айынын 28 күнгө шаршемби. Бүгүнкү силер менен өтө турган темабыз чейректик жат жазуу. Андемесе балдар, баарыңар жогорудагы сүрөткө көңүл бургула. Бүгүнкү жазуу ишибиз эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Азаматсыңар. Бүгүнкү жазуу ишибиз биздин үй бүлө деп аталат. Буга чейин биз силер менен биздин үй бүлө мүчөлөрүнүн милдеттери, үй бүлө майрамдары деген темалар жөнүндө сөз кылганбыз. Ошол темаларга байланыштуу чейректик жат жазуубуз биздин үй бүлө деп аталат экен. Ар бир жумушту баштоонун алдында алдыбызга максат коюп алышыбыз керек. Ал эми ал максаттарга жетиш үчүн көптөгөн аракеттерди жасашыбыз керек. Келгиле анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын максаттары менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабакта силердин ушул күнгө чейинки алган билимиңер жана орфографиялык, пунктуациялык билгичтиктериңер текшерилет. Текстти кунт коюп угуп, маанисин түшүнүп аласыңар. Уккан сөздөрдү катаасыз, таза, сулуу жазууга умтуласыңар. Үй бүлө мүчөлөрүнө аяр мамиле жасоого жана өз милдеттериңерди так аткарууга көнүгө бересиңер. Сабактын максаты түшүнүктүү болсо балдар, жат жазуу учурунда эмнелерге көңүл буруш керек? Сүрөттөргө көңүл бургула. Жат жазуу учурунда мугалим текстти окуп жатканда окуучулар кунт коюп угуп, тексттин маанисин түшүнүп алыш керек. Ал эми жазып жатканда түз отуруп, катаасыз, таза, сулуу жазууга аракет кылыш керек. Балдар, дагы эмнелерге көңүл буруш керек? Андемесе жакшылап кунт коюп угуп тургула. Кыргыз тилиндеги өзгөчө ң табыштарына көңүл буруш керек. Кыргыз тилиндеги созулма үндүүлөргө көңүл буруш керек. Алар а, о, у, ү жана ө. Ташмалдоого дагы көңүл буруш керек. Бир сапка батпай калган сөздөрдү экинчи сапка муундап алып өтүш керек. Мындан сырткары, ээлчилүү аттардын жазылышына көңүл буруш керек. Билесиңер балдар, ээлчилүү аттар сүйлөмдүн башында болобу, ортосунда болобу, аягында болобу, ар дайым баш тамга менен жазылат. Ошондой эле кыргыз тилиндеги йоттошкон тамгаларга дагы жакшылап көңүл буруп жазыш керек. Кыргыз тилинде 4 йоттошкон тамга бар. Алар е, ё, ю, я. Андан кийин абзацка да көңүл буруш керек. Абзац кыргыз тилинде жаңы ой деген маанини билдирет. Эң негизгиси балдар, пунктуациялык белгилерге көңүл буруш керек. Алар кайсылар? Чекит, үтүр, сызыкча, суроо белги, илеп белги, үтүр чекит, кош чекит, каша, тырмакча жана көп чекит. Мына ушул эрежелерди сактап жазсаңар, силер албетте 5 деген баага жазасыңар. Андемесе баарыңарга ийгилик. Андемесе балдар, кунт коюп тексттин маанисин түшүнүп алгыла. А мен текстти окуп берейин. Биздин үй бүлө.
Мен айылда жашайм. Эртең менен апам ишке барат. Биздин апабыз дарыгер. Кичинекей Бермет тоокторго жем берет. Атам суу алып келет. Мен болсо балыкты жана пиязды тазалайм. Агам балыктан тамак жасайт. Биз апабызды жакшы көрөбүз. Дайыма ага жардам беребиз. Мына балдар, текстти угуп маанисин түшүнүп алдыңарбы? Анда эмесе баарыңарга ийгилик каалайм. Баарыңар дептериңерди ачып, калем саптарыңарды алып, бүгүнкү числону жана теманы жазгыла. Балдар, жат жазууну баштоодо абзацты унутпагыла. Мен сүйлөмдү окуп, сүйлөм бүттү дегенде чекит коесуңар. Кийинки сүйлөм сөзсүз түрдө баштамга менен жазылаарын эске алгыла. Даярсыңарбы? Кеттик, анда жазып баштайбыз. Мен айылда жашайм. Мен айылда жашайм. Сүйлөм бүттү. Мен айылда жашайм. Кийинки сүйлөм. Эртең менен апам ишке барат. Эртең менен апам ишке барат. Сүйлөм бүттү. Эртең менен апам ишке барат. Биздин апабыз дарыгер. Биздин апабыз дарыгер. Сүйлөм бүттү балдар. Биздин апабыз дарыгер. Кийинки сүйлөм. Кичинекей Бермет тоокторго жем берет. Кичинекей Бермет тоокторго жем берет. Сүйлөм бүттү. Кичинекей Бермет тоокторго жем берет. Кийинки сүйлөм. Атам суу алып келет. Атам суу алып келет. Сүйлөм бүттү. Кайталайм. Атам суу алып келет. Кийинки сүйлөм. Мен болсо балыкты жана пиязды тазалайм. Мен болсо балыкты жана пиязды тазалайм. Сүйлөм бүттү. Кайталайм. Мен болсо балыкты жана пиязды тазалайм. Кийинки сүйлөм. Агам балыктан тамак жасайт. Агам балыктан тамак жасайт. Сүйлөм бүттү.
Ағам балықтан тамақ жасайды. Кейінгі сөйлем. Біз апабызды жақсы көреміз. Biz apabızdı жақшы көрөбүз. Сөйлем бүттү балдар. Кайталайм. Biz apabızды жақшы көрөбүз. Кейінгі сөйлем. Дайыма аға жардам беребиз. Дайыма аға жардам беребиз. Сөйлем бүттү. Мен сөйлемді қайталайм. Дайыма аға жардам беребиз. Жетиштиңерби балдар? Анда эмесе мен текстти да бир сыйра кайталап окуп берем. Силер текшерип, керектүү жерге тыныч белгилерин коюп аласыңар. Биздин үй бүлө. Мен айылда жашайм. Эртең менен апам ишке барат. Биздин апабыз дарыгер. Кичинекей бермет тоокторго жем берет. Атам суу алып келет. Мен болсо балыкты жана пиязды тазалайм. Агам балыктан тамак жасайт. Биз апабызды жакшы көрөбүз. Дайыма ага жардам беребиз. Текшерип алдыңарбы балдар? Анда эмесе баарыңар жазган жат жазууңарды бир сыйра окуп, андан кийин мага WhatsApp аркылуу тартып жөнөткүлө. Анда эмесе үйгө тапшырма. Балдар, жогорудагы сүрөткө көңүл бурабыз. Силер мында сөздөрдөн тепкич жасайсыңар. Тепкичтерди кантип жасайбыз балдар? Тепкичтерди бүгүнкү жазуу ишиндеги ким, эмне деген суроолорго жооп берген сөздөр менен толтурасыңар. Силерге 6 тепкич берилген. Өзүңөр көрүп тургандай эле, биринчи тепкичте мамалак турат. Эгер силер тепкичтердин баарын туура сөздөр менен толтурсаңар, мамалак балга жетет. Силер мамалакка жардам берген болосуңар. Эгер туура эмес толтурсаңар, мамалак балга жетпей калат. Биринчи тепкич 8 тамгадан турат. Экинчи тепкич 7 тамгадан турат. Үчүнчү тепкич 6 тамгадан турат. Төртүнчү тепкич 5 тамгадан турат. Бешинчи тепкич 4 тамгадан турат. Алтынчы тепкич 3 тамгадан турат. Демек силер ар бир клетканын ичине бирден тамга жазышыңар керек экен. Жакшылап угуп алгыла. Бүгүнкү жазуу ишиндеги ким, эмне деген суроого жооп берген сөздөр менен толтурасыңар. Тапшырманы туура түшүнгөн болсоңор балдар, кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.